Вице-мэр кырсыктаган унаада өрчү Самара Каримова күйөөсү менен бараткан. Токтогул КЭСине коюлуучу гидроагрегаттын дөңгөлөктөрү алынып келинди. Сот Асылбек Жээнбековдун камактагы мөөнөтүн узартты. Күндүн орчундуу жана урунттуу окуяларын баяндаган Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Аны мен Айперешен Кулова алып барам. Бизден алыстабаңыз. Бишкек-Ош жолунун Токтогул районунун аймагында автоунаа менен баратып кырсыктагандардын арасында өрчү Самара Каримова да болгон. Маалыматты Жалал Абад облустук жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн өкүлү Айбек Сатыбалдиев тастыктады. Автоунааны өрчүнүн күйөөсү Асан Мансуров айдап бара жаткан. Буга чейин аталган кырсыктан Бишкектин вице-мэри Жамалбек Ырысалиев жаракат алганы кабарланган эле. Кечээ 26 июлда таңкы саат 6:00 чамасында Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу уктап кетип, жол четиндеги тосмону сүзүп алган. Алар Оштон Бишкекти көздөй бара жаткан. Милициянын маалыматы боюнча Самара Каримова жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Унаанын ичинде жалпы 5 жүргүнчү болгон. Алар ар кандай жаракаты менен Токтогул райондук ооруканасына жеткирилген. Айдоочу эч кандай жаракат алган эмес. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, кырсыктын келип чыгуу себеби такталууда. Кыргызстанга Токтогул КЭСи үчүн гидроагрегаттын дөңгөлөгү алып келинди. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынын маалымат кызматы билдирди. Анда айтылгандай, Токтогул КЭСин реабилитациялоо долбоорунун алкагында алып келинген тетик КЭСке жөнөтүлөт. Дөңгөлөк Кытайдын Ге Хайдро заводунда чыгарылган, диаметри 5,5 метр, бийиктиги 2,5 метрден жогору, салмагы 76 тонна. Гидроагрегаттын жумушчу дөңгөлөгү өндүрүш ишканасынан Кыргызстанга атайын шаймандардын жардам менен жеткирилген. Жабдыктар КЭСке чейин 4700 чакырымдан ашык аралыкты басып өткөн. Станциянын 4 гидроагрегатын тең 2025 жылга чейин алмаштыруу пландалууда. 1-Май райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековдун бөгөт чарасын карап, камактагы мөөнөтүн дагы 2 айга узартты. Агалайык Жээнбеков УКМКнын тергөө абагында 30 сентябрга чейин кармалат. Бүгүн Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаровдун дагы бөгөт чарасы каралды. Ал дагы аталган убакытка чейин камакта калат. Бүгүн эки саясатчыны колдогон 300дөй киши соттун имаратынын алдына чогулушкан. Эскерте кетсек, Жээнбеков менен Зулпукаров кумтөр иши боюнча Жазык кодексинин 319 беренесинин негизинде шектелип, 31 июлга чейин камакка алынган болчу. Депутаттардын жактоочулары баш коргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнүп, шаардык сотко кайрылган. Бирок сот райондук соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырган. Духум манастыкына уктуңбу? Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит KGZ.